Има! Чо там? Ангельский фон, еще значок. Азам трешер тага турган фон, значок. Менде де бар го чиркин. Бул эч кандай баг саг эмес, чит бит эмес. Азыр силерге ушуну кантип алышты үйрөтө турган болом. Менде 1200 подписчик бар азыр достор. 5000 подписчикке жетишим керек ушулай да. Неге дегенде мен армандарыман бири. Короче, каналга катталып подписация кылып, лайк басып, досторуңуздарга жөнөтүп коюңуздар ушул видеону. Видеону узартпай, биз баштайлы. Сейчас азыр өзүм аккаунтумдан что-то настройка жакка киребиз. Регионду Индонезия кылабыз. Индонезия кылган соң, короче, бул аккаунттан чыгып кетебиз. Чыккандан соң өзүбүзгө жаңы email ачабыз, Google аккаунт. Ошол жактан, короче, профилге өзүң сүрөттөрүн кое турган жакты тандайбыз. Кийин вот ангельский фонду тандап алабыз. Буну ошол өзүбүз ачкан Google аккаунтка коебуз. Вот коюлду, короче, чыгып Free Fire аккаунтка киребиз. Вот ушул жерден өзгөрүп калат көп нерсе. Эми болсо Google аккаунтка кирип алабыз. Мына биз жаңы ачкан аккаунт кеттик. Жаңы аккаунтка кирген соң, короче, ушундай болуп чыгат башында эле. Эми болсо бул жакка өзүбүздүн атыбызды кое алабыз. 50777. Вот өчүрүп коеюн. Опа. Атты коюлгандан бул жерде Индонезияны тандап алабыз. Опа. Кана бизде ангельский фон. Издейчи кайерде калып кетти, тыгдык склад. Мына склад таптым. Профиль, мына. Опа, чыкты. Бизде карасаңар, чё за ангельский фон. Жара без предела болду, чиркин. Ойбай, ютубер болуп кеткенсиң, чиркин. Көрдүңөрбү? Иптер каналга катталышты унутпагыла, кийинки видеодо дагы видеолор чыгарабыз.